Өлкөдө жана дүйнөдө болуп өткөн акыркы жаңылыктар менен кабарлар маалымат программасы өз ишин баштады. Студияда Феруза Ашымбаева, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү күндөн кыскача. Бүгүн Кыргызстандын аймагы боюнча 278 адамдын коронавирус жуктуруп алганы белгилүү болду. Ош шаарындагы каналга 2 адам агып каза болду. Бүгүн Кыргызстандын аймагы боюнча 278 адамдын коронавирус жуктуруп алганы белгилүү болду. Алардын арасынан Ош облусунан 34, Ош шаарынан 19 адам бул илдетке кабылды. Ал эми республика боюнча айыгып чыккандардын саны 535 адам болду. Күн сайын Кыргызстанда коронавирустан жүздөгөн адам сакайып жатат. Дарыгерлер жакшы болгондон кийин дагы бардык санитардык нормаларды сактоого чакырууда. Акыркы күндөрү COVID-19 илдетине кабылган жарандардын саны азайып жатканы кубандырат. Бүгүн республика боюнча 278 адам бул илдетке кабылды. Вирус жаңыдан аныкталган адамдардын 8-и медицина кызматкерлери. Ушуну менен вирус илештирип алгандардын саны 40 755 болду. Ал эми бир суткада айыгып чыккандардын саны 535. Бир сутка ичинде лабораториялык тастыкталган жана клиникалык эпидемиологиялык тастыкталган COVID-19 илдетинен республика боюнча 4 өлүм учуру катталды. Алардын ичинен Бишкек шаарында 3 учур жана Баткен облусунда 1 учур. Ош шаарында, Чүй облусунда, Ысык көл облусунда, Ош облусунда, Талас облусунда, Жалал Абад облусунда жана Нарын облусунда өлүм учурлары катталган жок. Күн сайын коронавирустан жүздөгөн адам сакайып жатат. Дарыгерлер жакшы болгондон кийин дагы бардык санитардык нормаларды сактоо зарыл деп эскертишет. Ош шаарында буга чейин жалпы 18 стационар иштеп жатса, анын 9-у учурда жабылган. Мунун себебин ооруга кабылгандардын саны кескин азайгандыктан деп түшүндүрдү. Азыркы учурда бизге кол сунуп жардам берген жеке менчик клиникалардан Ош клиник жабылды, Нейролайф жабылды. Жана жеке менчик мейманканаларын берген Санрайз жабылды, Классик жабылды. Андан сырткары ушу Навай мектеби да жабылды. Болжол түрдө кайрылуулардын саны күндөн күнгө азайып атат. Бир күндө 8-9 кайрылуу болуп калды. Бирок чыккандардын саны көбөйүп атат. Кечеги учурда эле ушул 40тан ашык жараныбыз жакшы болуп чыгып кетти бир күндө. Бир күндө кайрылгандардын саны 9 адам болду. Бүгүн Ош шаарынан 19 адамдан коронавирус илдети аныкталды. 62 адам вирусту жеңип үйлөрүнө чыгарылды. Буга чейин өткөн айларда ооруга кабылып кайрылган жарандардын саны бир эле стационарга 250-300 адам болуп жатса, учурда 8-9 адам гана катталып жатат. Бирок муну менен ооруну толук жеңип чыктык деп айтуу кыйын. Күз айларында экинчи толкун болот деген ыктымалдарга жол бербешибиз керек деп, жарандарды санитардык талапты так аткаруусу зарыл экендигин Ош шаарынын саламаттыкты сактоо тармагынын координатору Кыялбек Ташболотов эскертет. Бизди кооптондурган жагы бул кошумча башка күзгү боло турган өзүнүн грипптик сезондорубуз бар. Ошол грипптик сезон менен экөө айкалышып, оорураак клиниканы көрсөтүшү мүмкүн да. Ошон үчүн ошо грипп болгондон дагы бардыгы өздөрүн абайлаш керек. Анын үстүнөн эң коркунучтуусу ошо ооруп чыккандар, ооруп ошол оорудан жакшы болгондор, грипп болгондо дагы гриппте оор көтөрүшү мүмкүн да, жөнөкөй гриппти дагы ошол жарандарыбыз оор көтөрүшү мүмкүн да. Ошого экинчи толкундун болушу ошол биздеги жылда кайталанып турган күзгү грипп менен кошо айкалыш болушу мүмкүн. Ошон үчүн биздеги коркунуч ошого байланыштуу болуп атат да. Ооруну мындан ары жайылтпоо жана ооруга кабылгандардын өмүрүн сактап калуу максатында Ош шаарында атайын 100 орундуу оорукана курулуп жатат. Инфекциялык борбор сентябрь айынын аягына бүткөрүүнү пландалууда. Оорукана бардык шарттары менен курула турган болду. Феруза Ашымбаева, Айбек Үсен уулу, Ынтымак. Жети Өгүз районунун Саруу айылындагы республикалык реабилитациялоо борборунан бүгүн акыркы бейтаптар айыгып чыгышты. Алар 20 күндөн ашык убакыт ооруканада дарыланып, ооруну жеңип чыгышкан. COVID-19 илдети өлкөнү каптагандан бери аталган борборго жалпы 160тан ашык жаран кайрылса, алардын бардыгы бүгүнкү күндө толугу менен сакайып үйлөрүнө кайтышты. Темага кененирээк кабарчыбыз токтолот.
Акылыйман Кыдыева июль айларында жөтөлү күчөп Саруу айылындагы республикалык реабилитациялоо борборуна жардам сурап кайрылган. Туура 20 күндөн ашык бейтапканада дарыланып, бүгүн айымдын абалы жакшы. Себеби ооруп ооруканага түшкөндөн бери дарыгерлер дыкаттык менен мамиле жасашып, оор илдеттен арылтууга жардам беришкен. Каарманыбыз учурда толугу менен сакайып үйүнө кайтайын деп турган чагы. Мен келген учурда биздин эле 3-кабатта 45 ооруп бар экен. Ошол кезде Света Асанбековна дарыгерибиз, анан Айна Касымовна Нургүл деген метайымына карашты, келгенде эле бүт сатурацияны, давленияны, бардык анализдерди алып, колунан келген жардамын беришти. Күн десе күн, түн десе түн уктабай ушундай эмгектердин натыйжасы менен адам баары айыгып жакшынакай болуп чыкты деп айтсам жаңылышпайм. Аталган борбордун директору ооруп кайрылгандардын басымдуу бөлүгү пневмония менен жабыркагандар экенин белгиледи. Айтымында учурда алардын баардыгы тең айыгып үйлөрүнө кетишти. Бүгүн акыркы бейтаптар ооруканадан узап жатышат. Белгилей кетчү нерсе, оор кырдаал маалында Бишкек шаарындагы атайын ординаторлор жардамга келишкен. Ыктыярчылар 2 апта бою жарандарды тейлөөдө жигердүү кызмат көрсөтүп, толугу менен кол кабыш кылышкан. Мына өзүңүздөр көрүп отуңуздар. Азыркы тапта бүгүн акыркы ооруларды чыгардык. 14 июлда баштаганбыз. Ошондон бери бизге 168 оорулуу катталып, жакшынакай сакайып чыгып кетишти. Ошонун көпчүлүгү бизде мына Саруу айылы бар, бул жерде Дархан айылы бар, Кызыл Суу айылы бар. Ошол жерлерден өтө көп болду. Но башка жерлерден да келишти. Жакынкы райондордон келишти. Областтын тегерегинде мына өзүңүздөр билесиздер, 5 район, 2 шаар бар. Ошол жерлерден келишип, ушул жерге жакшынакай сакайып чыгып кетишти. Кыйрат Төрөканов быйыл медициналык академияны ийгиликтүү аяктаган. Ал таажы вирус илдети өлкөдө күч алгандан бери өз ыктыяры менен борбор калаадагы ооруканалардын биринде жарандарга жардам берип иштеп келген. Бул ирет жаш дарыгер Бишкектин Жети-Өгүз районуна бейтаптарга медициналык жардам көрсөтүү үчүн келгенин айтат. Ал 2 аптадан бери ооругандарга жардам берип, бүгүн акыркы бейтаптарды үйүнө узатып жатат. Мен келген кезде бул больницада абал уже өзүңүз билесиңер, вирус менен ооругандардын саны кичине азайды да. Азыр Бишкектегидей эмес, Бишкекте биз кызыл зонада иштеп өткөндө ошол пик болчу да. Ошол вспышканын пиги болчу. Азыр бул жакта деле көп киши жатты биз келгенде. Бирок биз көп эле кишилерди мындай выздоровление менен чыгарып аттык бул жактан. Өтө оор деле болгон жок. Биз баягыдай эле, как обычно, лечение, назначение кылаттык, прием кылаттык больнойлорду. Күндө обход кылып, больнойлордун абалын, ошо пациенттердин абалдарын байкап, лечение кылаттык. Реабилитациялоо борборунун директору борборго бир гана Ысык Көл областынан тышкары өлкөнүн башка дагы аймактарынан бейтаптар кайрылышып, алар дагы толугу менен медициналык жардам алып сакайып кетишкенин маалымдады. Фероза Ашымбаева, Айбек Үсөнұлы, Ынтымак. Коронавируска каршы күрөштүн жүрүшү кандайдыр бир деңгээлде саламаттыкты сактоо жаатындагы жетишкендиктерибиз менен кемчилдиктерибизди көрсөтүүдө. Мисалы, Нарын областында айылдык ооруканалардын аздыгы аз келгенсип, алардын материалдык техникалык базалары абдан эле начар экендиги белгилүү болду. Мунун кесепетинен элеттик бейтаптардын 3/2 үйлөрүндө өз алдынча дарыланууга аргасыз. Теманын улантысы кийинки материалда. 90-дан ашып жакшы болуп калдым. Аппараты жакшы экен, бул аппараты мыкты экен. Өмүр бою калктын ден соолугуна кам көргөн Бурул Турдалиева эми мынтип өзү төшөктө. Айтымында ал иштеп жүргөн мезгилде Нарын райондогу кичи мекени Чет Нура айылында 25 орунду оорукана эл кызматында эле. Андыктан азыркыдай облус борборуна чапкылап убара тартмай болгон эмес. Илгетенде 25 больница болчу балам. 25 орунду. 5 түрөт болчу. Аябай жакшы эле. Жети колхоз иштерге келчү илгери, жети колхоз деп койчу. Элеттиктердин муктаждыктары эске алынбай калган, жогорудагыдай жагымсыздыктарга эгемендүүлүктүн биринчи күндөрүндө эле жасалган реформа себеп.
Ага ылайык ошондогу айылдык ооруканалардын баарысы үй бүлөлүк дарыгерлер топтору болуп кайрадан түзүлгөн. Ал эми мында оорулардын кызыкчылыктары көңүл жаздымында калгандыктары бүтүндөй жер шарына бүлүк салган бүгүнкү пандемияда билинип отурат. Маселен, аталган айыл аймагындагы 6000ден ашык эл азыркыга чейин чечилүү медициналык тейлөөлөрдүн алдын ала албай бара. Ошол эле учурда кезегинде ушул өрөөндөгүлөрдүн керегине жараган имаратта ыңгайлуулуктар болбогондуктан ага баш баккандар аз. Эгерде ошо оорукана ачылып, койка эметилсе дагы дарыгер келиш керек да, келет да, буюрса. Анан дагы штаттар ачылыш керек. Себеби ал стационарда жаткан ооруларга өзүнчө сменге туруп 4 медсестра, 4 санитарка, еще ооруларга тамак бергенге тиги повар келип эметиш керек. Идиш аяк жуугуч, киз жуугуч дегендей штаттар ачылыш керек. Сыягы саламаттыкты сактоо министрлиги кошумча каражаттар талап кылынуучу жогорудагыдай түйшүктөрдөн чочулап жаткан өңдүү. Бирок адам өмүрүнө жана ден соолугуна байланышкан маселелерде эч нерсе аяп кереги жок. Мына ушундай көз караштагы орто нуралыктар өз чөнтөктөрүнөн акча чыгарышып, ортого чогулган 500 000 сомго кычкылтек концентратору, дары-дармектер, эмеректер жана шейшептер алынды. Президентибиз азыр мына больница куралы, больница жок, больница салыш керек деп атпайбы? Биз салынып турган больницага эле кичине жардам берсе эле бүгүнкү күндө жакшынакай иш болот. Курулганга кичине гана жардам керек. Ошону гана биз талап кылып атабыз. Анткени менен казынанын азыркы өп чаптыгында айылдык ооруканаларды кайрадан калыбына келтирүү кыйла кыйын экендигин жашырбайлы. Ушундан улам аларды кармап турууга кетүүчү чыгымдардын бир бөлүгүн сөз болуп жаткан айыл аймагындагылар өздөрүнө алышып, кур дегенде оңдоп түзөө жылуулук жана тамак аш менен камсыздоо түйшүктөрүн тартууга даяр. Кудай буюрса ошо жылуулук системасын коелу деп атат. Койсо райцем өзүлөрү баланска киргизип, көмүрүн өзүбүз алып беребиз деп атышат. Ал эми биз болсо жанагы аварийный, тиңде мындай жактарын, шыбак, терезелерин дегенде ушул жактарын карап жетет чамабыз. Кошумчалай кетсек, Нарын облустук бириктирилген ооруканасында жатышкан бейтаптардын жана стационарларга кайрылышкандардын 80% элеттиктер. Алардын 6-30-40 артты 150-200 чакырым алыстыктагы айылдардан келишкендер. Фируза Шымбаева, Айбек Үсөнұлы, Ынтымак. Кыйын кырдаалды эске алып, өлкө башчынын кайрылуусунан кийин өлкөгө жардам колун сунган жарандардын катары калыңдады. Каракулча районундагы Каракуз айыл өкмөтүнө тез жардам унаасы тапшырылды. Элеттиктерге кызмат кылган унаа эскилиги жетип, жарактан чыгып калган. Ооруканага зарыл болгон учурларда оорулуу бейтаптарды райондун ооруканасына жеткирүү орчундуу көйгөйгө айланган. Элден элге берилген белекти тургундар сүйүүнү менен кабыл алышты. Каракуз айыл өкмөтүнүн жарандарын башын чогулткан бул күн элеттиктер үчүн кубанычтуу болду. Демилгечи жаштардын көтөргөн демилгесин жалпы эл колдоп, минтип заманбап тез жардам унаалуу болушту. Айыл эли бул убакка чейин тез жардам унаасына муктаж болуп келген. Буга чейин биздин номер 6 Жаңтала үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда тез жардам машина болгон, бирок машинанын акыбалы, ремонт жагынан биз кыйналчубуз. Каракуз айыл өкмөтү өзү негизинен 6 айыл 112 түтүн 6000 калык турат. Ушу чет жакадан келген жарандарга чын жүрөктөн ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Тез жардамды биз тез аранын ичинде ушу баланска өткөрүп, муну көзөмөлдөп турабыз. Кудай каалап насип кылса. Бул убакка чейин өлкө башчы көзгө көрүнбөгөн душман менен күрөшүүгө бардык кыргызстандыктардан жардам берүүсүн өтүнгөн. Ошол демилген улай уюштуруу тобу каражат топтоп, тез жардам машинасын алууну максат кылышкан. Үй бүлөлүк дарыгерлер тобуну кайрылышты бизге. Ушундай заманбап үлгүдөгү тез жардам унасы менен камсыздап берсеңиздер дедиле. Биз ошол сунушту чет жерде ушул өрөөндө чоңоюп өсүп кеткен, чет жерде жүргөн тургундар жалпыбыз уюштук. Аларга сунуштадык эле, баары жапатырмак жакшы колдоп берип, мына бүгүнкү күндө алып келдик. Жалпысынан биригип ушул айыл өкмөткө 2,5 миллион кыргыз сому чогулду. Анын ичинен 550 000 ушул автоунаа алынды. Калган суммасына ушул айыл өкмөттө 5 айыл болсо 5 фапка бүгүнкү күндүн заманына жооп бере турган компьютер, принтер,
сканер, ксерокопия ошолор менен камсыз болду. Дагы анын ичинде медициналык каражаттар, медициналык мебель, медициналык жабдуулар менен бардыгы бүгүнкү күндүн шартына жараша дары-дармек менен камсыз болду. Жалпы суммасы 2,5 миллионду түздү. Бул ишти уюштурууда негизи бир аз кыйынчылыктар болду. Өтө деле көп болгон жок деп деле айта алам. Себеби буга чейин биз мындай жумуштар менен бир аз алектенип келгенбиз. Ошол менен бирге өзүбүздөн мурдагы бул карагуз боюнча буга чейинки мурунку агалар уюштуруп келишкен. Ошолордун эмелери боюнча, констатациялары боюнча, ошолордун нерселери боюнча биз бул нерселерге жетише алдык деп айтсак болот. Демилгөлүү топтун иш аракетине райондук жетекчилиги өз ыраазычылыгын билдирип, эл арасында кайдыгер эмес элдин эртеңи үчүн кам көргөн жарандардын бар экендигине баа берип, өз ыраазычылыгын билдирди. Ушундай оор мезгилдерде, ушундай биздин кичи мекенинде ушундай болуп аткан кичине кыйынчылыктарга ушу кол сунушуп, ушуга жардам тийип калса экен деп, азыр ушу дары-дармектен баштап ошол сан ариптештирүү деп атабызга, ар бир ФАП ГСВга компьютерлерден бери алып келишиптир, дары-дармектерден бери алып келишиптир. Кислороддук концентрат алып келишиптир. Анан эң чоң белек болуп, биздин ушул үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна Таладагы, Жаңы Таладагы үй бүлөлүктөрдөн мындай эң сонун ошол тез жардам берсе, ошон үчүн райондун жалпы эл журтунун атынан, биздин райондук мамлекеттик администрациясынын атынан Карагуздук туугандарыбызга чоң рахмат айтабыз, ыраазычылык билгизебиз. Ушулардын келечектери кең болсун, аруу тилек максаттарына жетсин, эч жаманды көрүшпөсүн, оорубасын, сыркыбасын. Чоң рахмат. Бүгүнкү күндө дүйнө кооптонуп жаткан таажы вирусу Кыргызстанга келген күндөн тартып райондогу ооруканага жеке ишкерлер жана эл тарабынан бир топ жабдыктар жана дары-дармектер жеткирилген. Бүгүнкү күнгө чейин жалпысынан 24 миллион сомго жакын ар кандай жардамдар көрсөтүлгөн. Ал эми демилгөлүү топтун иш аракети мындан ары да улантылмакчы. Фироза Ашымбаева, Айбек Үсөнова, Ынтымак. Ош шаарында медициналык жана кооптуу таштандылар үчүн атайын таштанды контейнерлери коюлду. Бул тууралуу тазалык ишканасынан билдирди. Маалыматка караганда, шаардын тазалык ишканасы пневмония жана коронавирус менен ооругандар үчүн ачылган обсервациялардан саламаттыкты сактоо мекемелеринен медициналык жана башка кооптуу таштандыларды санитардык эрежелердин негизинде жок кылуу үчүн таштанды полигонунда атайын чуңкурларды каздырып даярдады. Коронавирус менен ооруп үй шартында дарыланып жаткан тургундар үйлөрүнөн чыгарылган медициналык жана кооптуу таштандылар үчүн атайын таштанды контейнерлери коюлду. Мындан улам жарандарды медициналык таштандыларды өзүнчө бөлүп коюлган гана контейнерлерге таштоосун тазалык ишканасы эскертет. Шаар боюнча азыркы кырдаалга байланыштуу 4 аймакка 4 дана атайын медициналык таштандар үчүн контейнер коюлду бизде. Бүгүнкү күндө Карл Маркс мектебинин алдында, Симметрия кинотеатрынын жанында, Раванский кооператива 13-дом жанында, башкача айтканда 5 аптеканын артында, андан кийин Западный кичи шарчасында Кулас 14 үй жанына коюлду. Медресе жаштарын кесиптик шыктарга окутуу долбоорунун алкагында Базар Коргон районундагы Имам Тирмизи медресесине тигүүчү жабдыктар тапшырылды. Аталган медреседе билим алган кыздар буга чейин диний билимден сырткары ашпозчулук, медициналык билим алып келишкен. Эми алар тигүүчүлүк кесипти да өздөштүрүп баштайт. Теманы кабарчыбыз улантат. Имам Тирмизи медресесинде жыл сайын 140-ка чейин жергиликтүү кыздар билим алышат. Алар диний билим менен гана чектелбестен тигүүчүлүк кесипти да өздөштүрө башташат. Ал үчүн АВЕП коомдук фонду аталган медресеге 350 000 сомго чукул каражатка атайын жабдыктарды тапшырды. Кала мен окуйм, кошумча окуйм ушуну деген кыздар кирет. Бирок азыр бизде 50 кыздан ашып калды. Калаган кыздарыбыз сентябрда мына азыр пандемияга байланыштуу кыздар жок. Биз алар менен телефонда ошо онлайнда сабак өттүк. Эми сентябрдан Кудай берсе иш башталса, мош 100 кыздан кирип кетиши мүмкүн да. Аталган фонд өлкө түштүгүндө 3 медресеге өздөрү тандаган кесип боюнча окутууну ишке ашырат. Ал үчүн зарыл болгон жабдыктар, мугалимдерди да фонд камсыз кылат. Кече ушундай иш-чаралар
түндүк жергесинде өттү эле. Бүгүн түштүк жергесинде дагы жаңы долбоорго кирген 3 медресеге жабдуулар таратабыз. Тактап айтканда, ушул бүгүнкү Имам Тирмизи медресеси Базар Коргондогу, Кара Суу районундагы Муслим медресеси, Ноокат районундагы Молдо Табылдажы медресесинде. Медресе жаштарынын кошумча кесиптик билимге ээ болушун Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы да колдоп, Авеп коомдук фонду менен өлкөнүн бүт аймагында 2014 жылдан бери жүздөгөн жаштар өздөрү кызыккан кесиптерине ээ болуп, сертификаттарды алып келишет. Эртеңки турмушун улап кетүүдө, жеке жашоосундагы зарыл болгон бир кесипке ээ болуу менен мына ушул мамлекетибиздеги болгон жумушсуздуктун дагы бир көйгөйүн чечүүдө өзүнүн салымын кошот деген ишеничтебиз. Авеп коомдук фондунун медресе жаштарын кесиптик шыктарга окутуу долбоору 2014 жылдан бери ишмердүүлүк жүргүзөт. Алгач пилоттук негизде бир нече медреседе иш баштаган болсо, суроо талапка жараша учурда өлкөнүн бардык аймагында иш жүргүзүүдө. Колбек Үчкөнбай, Тынчбек Доболдаев, Жалал Абад облусу. Мына ушундай жаңылыктар менен кабарлар маалымат программасы өз ишин жыйынтыктады. Кийинки эфирден көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.